Салам, менин атым Зулайка. Кой-Таш окуяларына 3 жыл болду. Мындан улам окуя кандайча башталганын, анын жүрүшүндө ушул таптада эмне болуп жатканын айтып берем. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой-Таштагы үйү 2019-жылдын 7-августунда кечке маал штурмга алынган. Ал кезде Атамбаевдин экс-президент макамы алынып, кол тийбестигинен ажыраган болчу. Ошол күнү атайын кызмат Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш боюнча Атамбаевди суракка күч менен алып келүү операциясын баштаган. Штурм 2 күнгө созулуп кетип, натыйжада бир киши, УКМКнын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза таап, 100дөн ашык адам жарадар болгон. Ал күнү Атамбаев менен кошо айрым тарапташтары да кармалып, кийин айрымдары бошотулган. Кийин бул окуяга байланыштуу түзүлгөн мамлекеттик комиссия баш аламандыктар үчүн мурдагы президент жана анын тарапташтары жооптуу деген тыянак чыгарган. Ал эми күч түзүмдөрүнүн аракеттеринен мыйзам бузуулар аныкталганы менен баары бир мыйзамдуу деп табылган. Андан соң кезек-кезеги менен сот отурумдары башталган. Териштирүүлөр бир топко созулуп, акыры Кой-Таш окуясы боюнча кылмыш иши Атамбаевге карата ачылган башка сот процесстери менен бириктирилген. Алар боюнча да мурдагы видеодо айтып бергенбиз. Ошентип 2022-жылдын 30-майында гана Бишкектин 1-май райондук соту Атамбаевге Кой-Таш айылында жер тилкесин мыйзамсыз алган, мыйзамсыз байыган жана 2019-жылы август айындагы баш аламандыкты уюштурган деген айыптарды таккан. Аталган эпизоддор боюнча дагы ондогон айыпталуучу өтүп жатат. Алардын арасында бир нече экс-депутат, президенттин мурдагы аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, бир кездерде ИИМди жетектеген Абдылда Суранчиев жана башкалар бар. Атамбаевден башкасынын баары эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулган. Атамбаев өзү болсо ага карата соттун баарын саясий басым деп атап, алардын көбүнө саботаж кылып жатат. Дайте мне пожизненно, уроды! Сот иштери бүгүнкү күндө да уланып жатат. 8-августта окуянын 3 жылдыгын утурлай Атамбаевдин тарапташтары 1-май райондук сотунун алдында кезектеги митингге чыгышты. Алар ишти акыйкат карап, Атамбаевдин мураскери Сооронбай Жээнбековду жоопко тартууну талап кылышты. Атамбаевдин айрым тарапташтары сот отурумунда дагы болушту. Ал тургай алардын бири Кой-Таштын тургуну прокурордун сөзүн бөлдү. Под расстрел, под избиение альфа-рафовцев. Ну почему в этом деле нас нету? Где те, которые нас избивали, которые моих бабушек избивали, ломали им руки, сотрясения были? Где они? Однобокий суд. Кой-Таш окуясы боюнча соттук отурумдар бир жактуу каралып жатат деген оюн Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязов дагы айтууда. Ал дагы Атамбаев сыяктуу эле 2020-жылдын октябрындагы бийлик алмашууга байланыштуу иш боюнча жакында эле акталып, үй камагына чыккан. 3 года прошло после этих событий, и ничего в судебном заседании не исследовало. Практически ничего не сделал, ни одного вывода не сделал. Общество, я заметил по реакции общества о том, что общество заинтересовано получить объективную картину того, что произошло 3 года назад в селе Кой-Таш, в частном доме Алмаза Шашеновича Атамбаева, куда вторглись совершенно непонятные люди и учинили там расстрел людей, одного из которых сейчас вывели из зала. Азыр Атамбаевдин тарапташтары менен жакындары учурдагы президент Садыр Жапаровдон аны дарыланууга жөнөтүүнү суранып жатышат. Бирок азыркы бийлик Атамбаевге колонияда бардык шарттар түзүлгөн деп жатат. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сот жоопкерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар. Ак экениңди далилде. Мен да камалгам, мен да сотко барам. Эч качан каршылык көрсөтүп соттон качкан эмесмин. Мыйзамга, тартипке баш ийгем. Баарыбыз мыйзамга баш ийели. Ошондо өлкөдө тартип болот. Кой-Таш окуясы боюнча соттук териштирүүлөр бүтө элек. Атамбаев Молдовановкадагы 27-колонияда Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишке байланыштуу жазасын өтүп жатат. Ал өзүн начар сезип жаткандыгына байланыштуу же анын катышуусу эч нерсени деле чечпестигин айтып, сот процесстерине катышпай деле калган. Бул материал сиз үчүн пайдалуу болду деген ишеничтемин. Видеону көп адамдар көрүшү үчүн лайк басыңыз. Сөзсүз клубдун соц түйүндөрдөгү барактарына катталыңыз.